Саламатсызбы, эфирде визитер элдик долбоору программа Ош шаарындагы Мухаммед Али Жына көчөсүндө жайгашкан Каймак кафесинде болот. Белгилесек, Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлиги COVID-19 пандемиясына байланыштуу коомдук тамактануучу жайлар үчүн атайын эрежелерди иштеп чыккан убактылуу. Бул багытта сиздерге Ош шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун адиси сиздерге учкай маалымат берет. Андан соң биз жумушубузду улантабыз. Ашханада жанагы эле талаптар кире бергенде иштеген ашханадагылардын баары медосмотр болуш керек. Спец одеждасы 3 комплекттен кем болбош керек. Кире бериш жерге колду жууганга, аны обработканга шарттар түзүш керек. Термометр менен өлчөп, аны журналга каттап, анан кийин киргизиш керек. Кирип аткан клиенттер боюнча алар дагы сөзсүз түрдө маска менен болуш керек. Эми тамак жеп атканда маска менен жебейт да, бирок олордун отургузганда аралык кылыш керек. Мисалы 4 адам отура турган жерге 2 адам болуш керек. Шахмат түрүндө. Бирөөсү бир четинде болсо, кийинкиси аркы чекеде. Ошол экөөнүн ортосундагы аралык 1,5 метрди түзүш керек дегендейчи. Биздин жарандар, ошол жерде иштетип аткан ишкерлер башка тамак аш коопсуздугун кошо сакташ керек. Ал үчүн биздин техникалык регламенттер бар. Кыргыз Республикасынын 201-токтом тиркемелери бар. Биздин санитардык талаптарды көрсөткөн. Ашканада иштегендердин бардыгынын атайын кийим менен камсыз болуш керек. Алар деген 3 комплекттен кем болбош керек. Баягы көрсөтүлгөн нерседен бузупчулук аныкталган болсо, биз тараптан азыр 7 бригада топ түзүлгөн. Тайпа ошолорду текшерүү күнүгө жүргүзүлүп атат. Биз бул жүргүзүлүп аткан иш-чаралар боюнча тийиштүү республиканын штабка чейин маалымат берип турабыз. Андан сырткары дагы бизден азыр бир 150дөн ашык мекемелер ошондой шарттарды туура келбегендигини боюнча шарттарды жаратуу боюнча ишин убактылуу токтотушкан. 3 материалды биз прокуратурага УВДга өткөрүп бердик. Белгилесек, эреже боюнча кире беришке антисептик кол жуучу каражаттар дезинфекциялоо үчүн коюлушу керек. Бул жерде бар, плюс. Анан дагы керектөөчүлөр өзүңүздөр дагы унутпаңыздар, эрежени сактоо бир гана ушул жайда иштеген кызматкерлерге гана тиешелүү эмес. Бул жайга келип тамактанган адамдар дагы өздөрү дагы эрежелерди сактоого тийиш. Бул деген маска тагынуу, колду бат-бат дезинфекциялап туруп антисептикти жаныңыздарга алыңыздар сөзсүз түрдө. Саламатсызбы? Администраторду мүмкүнбү? Чакырып коюңузчу. Чоң рахмат. Кайрымдуулук кутучасын дагы орнотушуптур. Бул жак раздача. Көрүп турасыздар, официанттардын бардыгы бет кап мештешет. Саламатсызбы? Бул визитер программасы. Биз ушул азыр коомдук тамактануучу жайлар кандай иштеп жатат, COVID-19 ушул пандемияга байланыштуу илдетке карата атайын тартиптер, эрежелер иштелип чыгыптыр. Санэпидстанция келип айтат да сиздерге. Ошону сактап атасыздарбы, кандай болуп атат, ошону бир телекөрүүчүлөргө чагылдырып коюун чечтик да. Атыңыз ким болот? Феруза эже. Бежик тагып алыңыз сөзсүз түрдө кийинкисинде. Атайын перчатки тагат экен, маска тагып иштешет экен. Антисептик колдонуп атабыз. Аралыкты сактанууга аракет кылып атабыз. Аралыктагы отурат, жакын отурсаларды жылдыртабыз. 4 кишинин ордуна 2 киши отуруш керек экен. Эреже боюнча эгер бир үй бүлө мүчөлөрү болсо, анда уруксат берилет, туурабы? Түшүнүктүү. Ошол нерсеге аракет кылып атабыз. Канча кызматкер иштейт? Азыр бул жерде 6 кызматкер иштейт, демек. Бул визитер программасы, бул жайдын ээси сиз окшойсуз, администратор алып келип берди, биз тиешелүү документтерди азыр көрсөтөбүз администраторго. Бул жөн гана журналистикалык ийгиликтөө. Эмеңиздер барбы? Направление санкцияларда барбы? Ооба, бул журналистикалык ийгиликтөө, бул бизге мыйзам жол берет. Бизде ошол атайын документтер бар, редакциялык тапшырма бар. Бул биринчиден коомдук тамактануучу жай, экинчиден журналистикалык ийгиликтөө. Биз сизге редакциялык тапшырма бар бизге мыйзам жол берет. Макул аки, өзү келсин анда. карап кел. Сизге өзү келсин Сиздерде дагы бир эреже унутулуптур да, медосмотр болуш керек, бул тиешелүү документтер, кармап туруңуз, көрүп алыңыз. Ошол жетекчиңиз иш ордунда болуш керек, өзү жетекчи болгону ресторатор билет да, журналистикалык ийгиликтөө кандай экенин билет. Биз ушул жактагы материалдарды биз санэпидстанцияга беребиз, алар чара көрөт да. Мисалы, ар бир сотрудниктер медосмотр болобу күндө?
медосмотр болобу, ушул жерде кирип келип атканда температурасын өлчөп жазышыңар керекпи? Эреже боюнча сиздерде жок экен андай, туурабы? Минусу бар, туурабы? Мына көп да, минустар ушинтип эле чыга берет да. Биз ушул илдеттин жайылып кетишинин алдын алуу тартиби да бул эрежелер ошол кандай сакталып атат. Бул жерде атайын эскертүү дагы жазылыптыр. Жоголгон буюмдарга администрация жооп бербейт деп, ошондуктан буюмдарыңыздарга этият болуңуздар. Заманбап технологияга өтүшкөн эркипер менен иштешет. Официанттардын бардыгы кол капты кийип, бет кап кийип иштешет экен. Касса чеги дагы бул жактан чыгат экен. Бул жай администратордун жайы окшойт. Бул жайда кофе даярдалат экен, ошондой эле муздаткычтар, ичимдиктер. Саламатсызбы? Жакшысыздарбы? Жакшы иштеп атасыздарбы? Өзү келсин, жетекчиңиз өзү келсин айттым го. Мен отуруп турбайбыз, биз күтпөйбүз эч кимди. Биз күткөнгө милдеттүү эмеспиз. Эми бул жерге биз негатив издеп келбейбиз да. Фируза түшүнсөңүз, негатив издеп келбейбиз. Бул азыр дүйнөлүк бул пандемия, дүйнөлүк масштабдуу деңгээлдеги бул глобалдуу маселе болуп атат. Туурабы? Адамдар билгиси келет, кандай иштеп атат. Кафе, ресторандар, коомдук тамактануучу жайлар, эрежелер сакталып, биз болгону көрсөтөбүз. Бир организация менен келиштим, биз макул киргизебиз. Сиз формаңыз жок бул, ооба, сиз формаңыз жок, чыгып туруңуз. Ашканага киргенге сиздин да укугуңуз жок, туурабы? Ооба, ошо. Бул жайда мына ашпозчулар бар экен, ушулар менен сүйлөшө беребиз. Чоң рахмат, Фируза. Рахмат. Сиз өз милдетиңизди аябай жогорку деңгээлде аткарат экенсиз. Биз бир четинен сиздерге маалымат бере баштайбыз. Ашкана чоң эмес, эреже боюнча ашкана жапжарык болууга тийиш. Бул жайда жарыктык бар. 2 кызматкер иштешет экен. Бет кап тагышкан, кол каптары бар. Формалары бар. Атайын. Таза. Дуалдары таза. Кандай тамактар бар? Эмнелер жасайсыздар? Фастфудбу жалаң эле бул жайда? Крылышки пицца жасайт экен. Жок, сынык идиштерди колдонбоңуз, Контейнер арзан эле турат. Жетекчиңизге айтып алдыртып алсаңыз. Ооба, ушундай эскилерин таштап салыш керек. Фритюрдун абалына көңүлүңүздү бурам. Канча убакта бир алмаштырып турасыздар? Же 1,5 күндө алмашат. 1,5 күндө бир алмашат. Эртең менен алмашат. Пиццанын ингредиенттери мына ушундай контейнерлерге салынып, бети жабылып коюлат экен. Колбаса, жашылчалар, жана башка деликатестер, помидор кесилген, соя соусу, ошондой эле камыры дагы. Мына ушундай контейнерге салынып, бети жабылып, анан сакталат экен. Бул жайдын кызматкерине 5 деген баа беребиз. Жакшы иштейт экенсиз. Четтери да таза. Маркировканы дагы унутпаңыз бирок, Кетчуптар атайын контейнерлерде. Аба циркуляциясы жакшы иштесин десеңиз, узун ичке щетка менен муздаткычтын конденсаторун бат-бат тазалап туруш керек, дезинфекциялап туруш керек. Учурда абал кооптуу, чындыгында вирус деп эле, коронавирус эле болуп кеттик. Эмне менен дезинфекциялайсыз? Ушундай эле хлор менен арчып коюп атабыз азыр. Хлор менен тазалайсыздар, туура. Хлор менен канча убакытта бир? Мынау калай өзү билинип калат. Убактысын карабайбыз, мына муз болуп кичине алып калганда тазалап. Бирок күн арчып турабыз. Муздачка алмаштырганда, муздарын алмаштырганда өзү калың болуп калат, ошону алмаштырабыз. Негизинде жумасына 2 жолу деле дезинфекциялап койсо болот, калган убакта жоңгон ачып койсоңуздар деле болот. Таза. Эми экинчи бөлүгүнө өтөбүз. Бул жайда эки эле кызматкер иштегендиктен аралык тууралуу эч кандай маселени козгобосок деле болот. Көп кызматкер иштебейт. Бул жайда жалаң шаурма жасайт экенсиз, Шаурма, гамбургерлер кечиресиз. Микротолкундуу меш.
ичи таза көрүп турасыздар. Сыртынан деле байкаса болот, жалтыратып ачып коюптур. Абдан ысык экен, абдан ысык экен. Бул жайда иштеген кызматкерге кыйын чындыгында. Тердеп бышып кетиптирсиз го. Булочкалар, коробкага салынып, бети полиэтилен баштыгы менен жабылыптыр. Чымын-чиркей жок. Полдору кафелден таза, дуалдары бийик. Өздүк гигиена сакталган. Эми баш кийим кийсеңиз деле аябай ысып кетсеңиз керек, Болдубу? Жетиштүү эле болдубу? Чыгыңыз эми. Тоңдургуч. Соустар, деликатестер. Бул токтун эти го, Булардын сакталуу эрежеси негизинен полимердик пакетке оролуп сакталууга тийиш. Анан дагы маркеттерден көбүрөөк этият болуңуздар. Сатып алып атканда химиялык заттарды кошуп сатышат, массаны көбөйтүү максатында. Калгандары даяр эле алып, кууруп, бышырып берет экенсиздер, Тоңдургучтун ичи деле таза. Четтери дагы таза. Албетте көздү кубандырат. Ашкана абдан чакан болгонуна карабай, бул жайдын кызматкерлери өз милдеттерин жакшы аткарышат экен, өздүк гигиеналары дагы жайында. Ошол талаптарды сактоого аракет кылып жатышыптыр. Бул жайда дагы бир администрация тарабынан эскертүү жазылган, тамак аштарды алып кирүүгө тыюу салынат деп. Биз болсо залга өтөбүз. Каймактын залы 4 адамга ыңгайлашкан. Биз азыр тазалыгына көңүлүңүздөрдү бурабыз. Таза. Таза. Намазкана дагы бар. Ажатканасы сыртта окшойт. Полдор кафелден дуалдары бийик, жарыктык бар. Суусу чыгат, самын коюшкан. Жабык. Суу сагат. Полдор кафелден таза. Тазалыкты сактагыла деп атайын администрация тарабынан дагы эрежелери, эскертүүлөр жазылып койгон. Таштан салуучу урнасы бар, толуп калган. Желелер бар. Желдетүүчү айнектин чекесинде жарыктык бар. Үстүн жакшылап шыпырып, тазалап коюш керек экен. Менюс сиздерди кыскача тааныштырам. Саат 8ден түнкү 12ге чейин иштейт экенсиздер. Бул жерде жалаң гана фастфудтар, баалары 45 сомдон 100 сомго чейинки сумманы түзөт экен. Шаурма, картошка фри, самсы, пармуда, самсы, салаттардын дагы түрлөрү бар. Тамактар бар, бирок дагы эмес, COVID-19 байланыштуу биз азыр адам аз кирсилеп, фастфуд менен гана иштейбиз. Учурда фастфуд менен гана иштеп жатышат экен. Эмесе башка тамактар дагы бар бул жерде. Биринчиге, экинчиге тамактын түрлөрү дагы бар экен. Бризоль, шишкебектердин да түрлөрүн жасашат. Уйгур ашканасына дагы көңүл бурулган бул жайда. Ошондой эле Италия колорити, пиццалар, анан дагы десерттер. Чоң рахмат. Медициналык кетепчилери бар. Медициналык кетепчилер дагы өз жайында, мөөнөттөрү дагы өз жайында узартылган. Чоң рахмат, Фируза. Бир-эки кемчиликтер бар, нюанстар алдыда оңдойсуздар деген үмүттөмүн. Санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борбору сиздерге эскертүү дагы бериши мүмкүн алдыда. Анткени биз ушул материалдарды сөзсүз түрдө санитардык көзөмөл борборуна жиберебиз, алар дагы чара көрүшөт эгер кемчиликтер болсо.
COVID-19 илдетинин жайылуусунун алдын алуу максатында иштелип чыккан убактылуу алгоритмге ылайык кафе-ресторандарда 50дөн ашык киши болбого тийиш, колду тазалоо үчүн антисептик коюлушу керек, кардарлар бет кап менен, кызматкерлер бет кап, кол кап менен иштөөгө милдеттүү, керектөөчүлөрдүн отуруу аралыгы 1,5-2 метр болушу шарт. Каймак кафеси бул схема менен иштеп жатышыптыр, бирок бир кемчилик медициналык процедура эске алынган эмес. Алдыда тезинен бул кемчиликти оңдошот деген үмүттөбүз. Жогорудагы жагдайларды эске алып, визитер элдик долбоору Оштогу Каймак кафесин телекөрүүчүлөргө сунуш кылат. Коопсуз тамак аш ден соолугуңуз кепилдик экендигин дагы бир ирет эскертебиз. Ал эми рестораторлордун эсине даярданыңыз, мүмкүн визитер сизге барат. Ал эми жакындарыңыз жана өзүңүздүн коопсуздугуңуз үчүн өздүк гигиенаны сөзсүз түрдө сактаңыз. Үй бүлөңүз менен аман болуңуз.